Assalamu alaikum. Men Instagram arqылуу иштейм. Кээде өзүмдүн жүзүмдү көрсөтүп койсом кандай болот? Көбүрөөк аялдар менен иштешип табышым да. Урматтуу бир туугандар, мен ушул туурасында Кудай кааласа бир күн дагы сиздерге доскага жазып көрсөтүп берейин деп турамын. Алла Таалам аял затыны ушундай эң кымбат, эң баалуу, эң ардактуу кылып жараткан. Анан ошол нерсени жаратканда Алла Таалам ошол уяттуулугу, намустуулугу, нәзиктиги, табияты, ыйбалуулугу ошол аял затынын эң корголуп сакталып калыш үчүн бир нече корголо турган нерселерди кылган, себептерди кылган да. Мисалы үчүн ушулардын бири мына азыр мен айткандай, кандай деп түшүндүрсөм, ар бири өзүнчө бир коргон. Уяттуулук бир коргон, намустуулук бир коргон, нәзиктүүлүк бир коргон. Ошол табиятында аялдык табиятта болгондук дагы бир коргон. Ушундай бир нече коргондор бар да. Эми ар бир аял ушул жерден өзүнү көрсө болот. Менин жакшылыгым же болбосо ошол аялдын өзүнүн табияттуулугу, аялдын өзүнүн жакшылыгы канчалык даражада сакталып жатат. Азыркы мен айткан канча коргон болсо, сиздин канча коргонуңуз тешилип, жанагындай курт кумурска кире турган болуп калгандар бар кебиркилер. Кебиркилер ошол коргондордун баардыгы сакталып корголуп турган болот. Демек ал ошол кызга эч кандай курт кумурска дагы, жаман нерсе дагы, ныплас дагы эч нерсе жетпейт. Эми карап көрүң. Азыр сиз айткан нерсе интернетке өзүнүн сүрөтүнү ушундайларды койгондорго айтарым да. Бир сулуу кыз сүрөтүн койду. Жанагы жерде уяттуулукка туура келеби? Туура келбейт. Намустуулукка туура келеби? Туура келбейт. Назиктикке туура келеби? Туура келбейт. Аялдын табиятына, өзүнүн табиятына туура келеби? Туура келбейт. Канча ошол 7-8 коргон, 10га жакын коргон болсо, сизде уже ушул убакка чейин 4 коргонуңуз уже тешилип калды деген сөз. 4 коргонуңузда душман келсе, киргенге мүмкүнчүлүк бар. Эртеге карыдыңыз. Кудай кааласа 80ге, 90га чыккан эне болдуңуз. Ал заман өнүгүп жатат. 80ге чыксаңыз, сиз ошого чейин сиздин сүрөтүңүздү паланча миллион адам көргөн. Паланча миллион эркек, паланчанын көзү сонун экен, паланчанын эриндери сонун экен, кашы сонун экен, жүз сонун экен деп канча эркек суктанган, канчасы лайк баскан, канчасы жөнөткөн. Ошончо адамдын көзү жөн эле суктанбай эле, жөн эле көз көргөн болсо, ошол нерсенин нуруну, жанагы энергиясын тартып алып коет. Эми элестетиң, миллион адамдын көзүнөн өттүңүз. Кандай акыбалда каласыз? Балдарыңыз, небереңиз 30 жылдан кийин, 40 жылдан кийин менин энем ушундай элге реклама болуп жүргөн, шунчай сүрөтү бар эле, жаңалак сүрөтү бар эле, чачынын жарым ачык, дөжүнүн жарым ачык, самнасынын жарым ачык эле деп небере чебереңиз сөз кылганы жакшыбы же биздин апабыз, энебиз, чоң энебиз ушундай намустуу эле, уяттуу эле, табиятынан эч кандай тайбаган эле, назиктиги өзүндө калган эле деп айтканы жакшыбы же азыр биз айткандай ушундай сизди коргондордун паланчасы бузулуп кеткен деп айткандыгы жакшыбы? Бул дүйнөдөгү эле. Акыреттеги канча адамдын көзүнө зыян болду, канча адамга көз зына болду, канча адамды жаман нерсеге барышына себеп болду. Кээ бирде мындай да, ошол эркектин өзүнө келсе эркек дагы көзүн сакташ керек, бирок ошол эле убакта экинчи тараптагы эркек көзүн сакташ керек деп жыңыла чыгып албаш керек да. Эгерде ошол эркек ошондой сулуу сүрөттөрдү көрө берди, 1, 1000, 2000, 3000 ушундай жаман сүрөттөрдү көрө бергенден кийин, ошол жаман нерселер жүрөккө чогулуп, мээңе чогулуп, акыры ал адамды жаман жакка барганга себеп болот. Ошол жаман жакка алып барганга сиздин сүрөтүңүз дагы себеп болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошол жакка жооп беришиңиз ушундай кыйын болуп калат. Ошондуктан урматтуу эже карындаштар, өзүңүздүн намысыңызды, уятыңызды, абириңизди, табиятыңызды, назиктигиңизди ошол жерге коюп акча таппай эле коюңуз.
ошол назиктигиңиз кеткенден кийин сиздеги болгон нур, сиздеги болгон назиктик, сизде болгон уят, намыс, ушулар жанагы сизде болгон энелик, кыздык энергия кеткенден кийин ошол тапкан акчаңыздын баардыгын саптасаңыз дагы кайра ордуна келбейт. Ошондуктан кыздыгыңызды, намустуулугуңузду сактап калыңыз деп айтар.